Салам достор, азыркы убакта интернет айдыңында жайылган маалыматтардын түрдүүлүгү көп. Ал маалыматты сын көз караш менен ой жүгүртүп, бир нече булактардан текшерүү, аналитикалык ой жүгүртүү жана башка ушул сыяктуу көндүмдөрдүн өздөштүрүүнү үйрөнөбүз. Биз алгач медиа сабаттуулук деген эмне жана аныктамалар тууралуу сөз кылабыз. Маалымат технологияларынын өнүккөн кылымында эң керектүү жөндөмдөрдүн бири бул медиа сабаттуулук. Маалыматты анализдөө, баа берүү, акыл менен кабыл алуу жана маалыматты жаратуу жөндөмдүүлүгү. Жөнөкөй тил менен айтканда, медиа сабаттуулук бул адамдардын эмнени көрүп, угуп жана окуп жаткандыгын ойлонууга түрткү берүүчү жөндөм. Эмне үчүн медиа сабаттуулукка үйрөнүү маанилүү? Анткени маалымат бул биз күн сайын туш болчу нерсе жана туура маалымат берүүгө кепилдик бере алган булактар азгы эсе. Бардык маалымат жеткирүү каражаттары биздин акыл эсибизге, ой жүгүртүүбүзгө, чындыкка болгон көз карашыбыздын калыптануусуна жана кийинки чечим кабыл алуубузга түздөн-түз таасир тийгизет. Ошондуктан маалымат майдаңынын жаңы доорунда медиа сабаттуулук жөндөмдүүлүгүн күн сайын өнүктүрүүбүз зарыл. Достор, медиа сабаттуулугубузду өстүрүү менен биз бир канча жөндөмдөргө ээ боло алат экенбиз. Биринчиси критикалык ой жүгүртүү. Азыркы учурда ар бир эле интернет колдонуучу маалымат жасап чыгара алат. Ошондуктан тигил же бул кабардын чыныгы жазуучусу ким жана ишеничтүүлүгүн билүү кыйын болуп калды. Критикалык ой жүгүртүү мындай жалган торчолорго түшүп калбоого жардам берет. Экинчиси, массалык маалымат каражаттардын ролун биздин маданиятыбыздагы ордун сезүүгө, гезит журналдардын бетиндеги жылдыздар тууралуу, ушак айынан тартып мемдерге чейин ар кандай маалыматтар биздин дүйнө таануубузга, кандайдыр бир кырдаалга, көз карашыбызга, мамилебизге таасирин тийгизип, калыптанууда чоң роль ойнойт. Үчүнчүсү, медиа маалыматтарды жоопкерчилик менен чыгарууну. Автордун жазып жаткан макаласы кандайдыр бир деңгээлде айлана чөйрөгө таасир тийгизүүсүн жоопкерчилик менен кабыл алуусу медиа сабаттуулуктун негизги талаптарынын бири. Төртүнчүсү, автордун көз карашын түшүнүүгө. Ар бир адам өзүнүн көз карашына таянат. Автордун абалын түшүнүп билүү башкалардын ой пикирин урматтоого жардам берет. Достор, силер медиа сабаттуулук боюнча бир канча жакшы маалыматтарды алдыңар деп ойлойбуз. Анда эмесе кезекти чын же калп рубрикасына берсек. Социалдык тармактарда Канада өлкөсүндөгү Шамплей мостунун астындагы эки киттин сүзүп өтүп жаткан сүрөтү тараган. Калппы же чынбы? Бул чын эле болушу керек. Калп. Жалган болсо керек. Калп. Мосттун астынан менче калп. Бул калп. Чындыгында бул сүрөт фотомонтаж болчу. Өзүң айтып атпайсыңбы? Эки сүрөт бар. Бул чынбы жалган? Болбосо кай жактан болсун бул? Себеби көпүрөнүн астынан киттердин келгенине мүмкүнчүлүк жок болуш керек деп ойлойм. Тартабайт болуш керек да мосттун астынан. Себеби мосттун астынан билбейм, эки кит негизинен чоң болот да. Чоң болсо эки киттин мосттун астынан батышына ишенбейм. Кытай өлкөсүнөн жасалмайттер келип жаткандыгы боюнча социалдык тармактарда видео таралган. Бул чынбы же калппы? Чын эле болушу керек бул. Калп. Жасалма эттер чын болуш керек. Калп. Менимче калп. Бул калп. Чындыгында видеодогу жасалмайт чыгарчу цех эмес, технологиялык резина чыгарчу цех болуп чыккан. Бул Кытайдан көп эле эмелер өтүп атпайбы бизгечи? Бул туура эле бар эле нерсе да бул. Себеби калп дегендин себеби бул Кытай өлкөсү бүгүнкү күндө ошол жанагы соода саттык тармагында өтө өнүккөн өлкө, анан ошол мамлекеттик бийлик бул нерселерди сөзсүз түрдө көзөмөлгө алып, ал жакта тартип дагы мындай өз ордуна коюлган болуш керек. Себеби кытайлар бар жок деле бизге жасалма жөнөтүп атпайбы? Азыр жумурткаларды деле өздөрү жасап атат. Жасалма жол менен. Эттин составын эми жегенде билсең керек дейм да. Менимче Кытайдан келбесе керек, өзүбүздө толтурайттар го. Жаныбарлар деле толтура го. Наоборот, бизден экспорттолуш керек. Адам дем алып жатып, ошол эле учурда жута албайт. Бул чынбы же калппы? Чын. Бул чын. Чын. Бул калп. Чын. Чын. Кекиртектин атайын түзүлүшүнөн улам адам дем алып жатып жута албайт. Дем алып деле жута бересиң. Эми жутуп аткан убакта болушу мүмкүн. Жутуп аткан как раз ошол убакта дем албашы мүмкүн, бирок чайнап атып же эме кылсаң дем алсаң болот, бирок калп болуп калышында чын болуп калат. Чын. Неге? Себеби мисалы бир эле учурда кылыш кыйын да. Мисалы азыр өзүм жасап көрдүм десең. Өзүм жасап көрдүм, бирок болбоду азыр. Мындай.
болбойт да, мисалы дем алган токтоп туруп анан кийин жутуnuş керекке туура келип калып атат. Эйфель мунарасы жайында 15 сантиметрге жогору болобу? Бул чынбы же калппы? чын дейм баары. Бул чын. Чын болсо керек. Қалып болуш керек, қалып. Менимче калп. Бул чын. Эйфель мунарасы кеңейүүчү болот темиринен жасалгандыгына байланыштуу жайдын ысык күнүндө ээрип кеңейип 10-15 сантиметрге жогору болот. Баардыгы чын болот. Баары. Бул чын дегенимдин себеби бул жанагы Эйфель мунарасы темирден болгондуктан бул жанагы күн ысык учурда темирдин кеңейүүчү өзүнүн эмеси бар. Ошол себептен 15 сантиметр жогорулагандыгы бул чындык. Темирден жасалганга. Балким болушу мүмкүн. Же тескерисинче. Мен бирок бул боюнча маалымат билген эмесмин. 4 апрелде Бишкек шаарынын Көкжар жаңы конушунда Эналонун асманда калкып жүргөн видеосу тараган. Бул чынбы же калппы? Анысын билбедим. Калп болушу мүмкүн. Эноло деген өзү бүгүнкү күндө аныкталып чыга элек нерсе. Анан ошол Кыргызстанда эле эмес, керек болсо жер планетасында ушул нерсе жүрүптүр деген дагы бул калп болушу мүмкүн. Биз да көрдүк, бирок соц тармактан. Бул жалган болуш керек дейм. Ошол нерсени мен дагы интернеттен немелерин окуп калгам, бирок кеңири окубай эле кеткем. Себеби мен бул нерсенин калп экенин билгем да. Мен андай кабар алган эмесмин, мен үчүн жалган. Калп. Бул калп ал видеону Кыргызстанга эч кандай тиешеси жок болуп чыкты. Бул башка чет өлкөдө 2017-жылы таркаган тасма болуп чыкты. Достор, медиа сабаттуу болуу ар кимибиздин өзүбүздүн колубузда. Бүгүнкү чыгарылышта өзүңүздөргө бир канча пайдалуу маалыматтарды алдыңыздар деп ойлойбуз. Келерки берүүлөрдөн жолугушканча амандыкта болуңуздар.